учурдан пайдаланып сиздерге ыраазычылык айткым келет. Бүгүнкү соцсеттин жаман жагы бар, бирок мен ойлоймун ким кандай колдонгондугунда. Балдары бир аз баягы ата-энесинин тарбиясынан алысыраак чоңоюп атат. Бул деле өкүнүчтүү. Эме ушу чоң атабыздан бир эме калган үтүк болгон экен. Баягы чоң темирден чоюнда ичиге күл сокот. Ошол бар эле, ошол менен чындыгында мен иштепке азыр билбейм видео бар бекен. Кокошуңуз керек экен. Ошол менен үтүктөп кийимдер хыбы болуп туруп бат жыртылат эле да. Азыркы мына кытайский кийимдер ошо маалда болсо көбүрөөккө жүрмөгүлө дейм. Азыр мисалы мен билбейм, акыркы бир 10 жылда мындай футболка же шим жырта элекмин да. Буну көздүн карегинде сакташ. Буну көздүн карегинде сакташ керек. Буга чейин кармап келдикпи, мындан кийин да сакташыбыз керек. Келечек муунга келечек муунга сөз эркиндигини биз жоготпошубуз керек. Биздин эң эле байлыгыбыз ушул. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, YouTube көрөрмандар, каарманыбыз, жарандык активист, өзүнүн ар дайым пикирин ошол соцсеттерге жарыялап турган Мухтар Ботобеков мырза болмокчу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин Лидер Плюс көрсөтүүнүн мыйзамы, сиз ошол элге таанымал болсоңуз дагы, бирок ошол башында өзүңүздү тааныштыруу деген бөлүмү бар да. Өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Ассаламу алейкум, урматтуу ушул YouTube каналынын алып баруучулары, телеканалдын алып баруучулары, учурдан пайдаланып сиздерге ыраазычылык айткым келет. Ушул анткени сиздер аркылуу ушул баягы өзүмдүн туугандарым же ушу кыргыз эли менен саламдашып отурам. Өзүмдү тааныштырып кетсем, 1985-жылы Чоңолай районунда дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлгөнмүн. Орто мектепти ошо Чоңолайдан бүткөнмүн. 2004-жылы келип Ош университетинин педагогика жана дене тарбия факультетине аяктагам. 2009 аяктап. 2 кыз, 1 уулдун атасымын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу бийлик өкүлдөрү. Мен кыргыз жарандыкка таанышып, сиздер менен ушу ишкерлер жөнүндө кыскача кайрылуу жана сунушун бөлүшүп өткүм келет. Социалдык сет, айрыкча ошол Facebook тармагында көп маселени чечип, кимдидир ошол бир жумушка багыттап орноштуруп койсо, кимдидир ошол жумуштан түшүрүп койгон учурлар болуп атат да. Сиз ошол Facebook тармагында аябай активдүүсүз, анан негизи эле жарандык активист болууңузга эмне түрткү болду? Туура айтасыз, бүгүнкү күндө баягы жакшы болуп кетиш да бир пастай жаман болуп кетиш андан да бат болуп атат. Анын жакшы жактары бар, бүгүнкү соцсеттин жаман жагы бар. Бирок мен ойлоймун ким кандай колдонгондугунда. Мен өзүмдү баягы өтө эле активный деп эсептебесем деле, бирок ушундай бир кырдаалдарды көзүм менен, кулагым менен угуп турган нерсени айтууга түрткү болгон менин ушул жашоодогу тажрыйбабыз болду. Көрүп келе жаткан бүгүнкү кырдаал, өткөн чак ушул нерселерди көрүп тургандан кийин сөзсүз түрдө мындай айтууга мажбур болот экенсиң. Баягы экинчи жагынан көрүп турган нерсеңди айтпай койсоң деле, баягы биз мусулман мамлекети, мусулман өлкөсү болгондуктан бир чети туура эмес болуп калат экен. Көргөндү мындай калыс пикириңди айтып коюшуң керек деп ойлойм. Дагы бир маселе да, мисалы сиз кимдидир ошол калыс пикириңизди айтып, колдодуңуз же болбосо туура эмес кадамга барса, сиз ошол Facebook аркылуу туура эмес экенин айтып койдуңуз. Ошол маалда сизге мындай чалуулар болуп, сен бирөөнүн акчасын алып алдың деген же болбосо комментарийлерди окуп каласызбы? Баягы биздин эң эле өкүнүчүбүз ушул жерде турат да. Залкар мырза, биз кимдир бирөө менен сүйлөшүп же иш пландарды түзүп, ошону бир жакшы алдыга көрсөтөлү деген бир жакшы идеялар пайда болуп, ошолор бир коомчулдук алып чыгып аткан маалда көптөр ойлойт да, значит бул акчасын алып койду дейт да. Деген учурлар көп болот чындыгында. Мындайча айтканда, түз айтканда пара алып алды дегендей да. Мисалы мен мындайча айтканда, мен мисалы азыркы биздин жаңы президентибиз Садыр Жапаровду
колдоп көптөгөн митингтерине жүргөнмүн. Ошол эле Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровду колдоп, ага туура эмес сүйлөгөндөргө деле баягы жообумду берип, ушундай учурлар болгон. Бирок ошол маалда ошо сиз айткан комментарий чалуулар болгон, үйгөчө издеп баруулар болгон, митингтерди уюштурасың, баягы даже тойдо болсоң деле ушундай нерселер болгон. Ар ким баягы өзүнүн баягы акылына жараша ойлойт. Мен бир да жолу бирөөдүн баягы кандай десем, актангым келбейт. Негизи акчасын алып, промой мындай бир аны защита кылганга чыккан учур болгон эмес да. Мына сөзүңүздө да айтып калдыңыз да, ошол Садыр Жапаровду, Бүтүн Кыргызстанды депчи мындай колдоп жүргөм деп атпайсызбы? Ошол эле мезгилде азыр ошол комментарийлерди окуп атам деп атасыз. Негизи эле партиядан партияга өткөн адамдарды кандай карайсыз, көз карашыңыз кандай? Мисалы мен ойлойм да, ошол адам ошол партия менен көз карашы келишпей калышы мүмкүн. Же болбосо наркы башка партияга өткөн себеби ошол партиянын мамлекетке пайдалуураак жагын көрүп, атайын ошо мамлекетке жакшы кызмат кылайын деп өтүп аткан болушу мүмкүн да. Сиздин көз карашыңыз кандай негизи? Эми бунун деле эки тараптуу караса болот да. Жакшы жагы бар, эгер пайдаланса, анын жаман жагы бар. Бирок партия деген түшүнүккө биз баягы эртебиз, түшүнүгүбүз жете элек. Бирок ошол эле учурда партиялардын баягы туруксуз, баягы өздөрүнүн бир позициясы барлары бар, жоктору бар. Жөнөкөй адам, мисалы мен бир да партияга мүчө болуп да катталган эмесмин, бирок ошол эле учурда мен өзүм жөнүндө эмес, мындай партиядан партияга өткөн мисалы депутаттар, башкалар жөнүндө айткым келет да. Бир чети туура. Ал адам өзүгө мисалы ошол жерден бир жакшы жак, тажрыйба топтойм деген болсо, туура жагын алыш керек. Анткени партиянын лидери болгондон кийин кайсы партия болбосун, бирок ал Кытай жараны же башка жараны эмес, Кыргызстандын жараны болот. Бул жерде максатыбыз бир эле. Бар бир партиянын максаты бир эле да. Программада баягындай бир сулуу, бир башкача бир коо сөздөр менен жазылышы мүмкүн, бирок максат бир эле. Мекенибизге кызмат кылайлы, элибизге, жерибизге кызмат кылайлы. Ниети туура. Анан мен ойлойм, партиядан партияга өткөн, эгер бир кандайдыр бир баягы өздөрүнүн бир жеке көз караштары эме болуп аткан болсо, туура эле өтүп, наркы партия менен деле өтүп туруп кызматын кыла берсе болот деген мындай жеке оюм бар. Туура эле көрүнүш да бул эми. Бүгүнкү күндө туруктуу партия дейин десең, туруктуу партия мындай ачык айтканда жок эсе да. Көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгү, Кудай буйрса, учурдагы өлкөбүздөгү саясий кырдаал тууралуу, анан ошол экономикабыз аябай түшүп кетпедиби? Ошону көтөрүү жолдорун, мисалы сиз дагы ошол өндүрүштүк бир фабрикаларда иштеген адам катары айтсаңыз. Биринчиден баягы өтө жоопкерчиликтүү нерсе да. Бүгүнкү күндө кимдер көп? Саясатчылар, серепчилер көп. Алар өзүмдү серепчи же саясатчы катары көрсөткүм келбейт, бирок коомдогу нерсени көрүп, мындай жоон тери менен сезип турам. Билип турабыз, айтып атат бизден уул-муун. Бүгүнкү күндөгү абалы негизи келгенде баягы биздин улуу сөздөрүбүз бар да. Элине жараша падыша. Элине жараша падыша дейт. Бирок эми Кудайга шүгүр, бизге эч ким жакшы падышасын же башкасын алып келбейт. Бүгүнкү президентибиз да колдон келген аракетин кылып атат. Бүгүн баягы сындабай, колдон келсе сунуш айтышыбыз керек, бирок алар да сунушту туура кабыл алыш керек да. Анан сунушту сын катары же бир душман катары туура кабыл албагандыгынан ушундай бир ажырымдар пайда болуп атат деген бир мындай бир көз караштамын. Экономика боюнча, экономика деген бул да аябай жоопкерчиликтүү эме. Мен өндүрүш тармагында иштегенмин, канчалык бир деңгээлде көзүм жетет да. Мен ошол экономика дегенде бир мына сыртта жүргөн миграцияда жүргөн биздин мекендештерибизди, уул кыздарыбызды айтып кетким келет да. Бир жагынан караганда булардын ошо биз сыртта жүргөнүбүздүн бунун деле эки тарабы бар да. Жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Жакшы жагын карасак, сырттан ушу дүйнөнүн төрт бурчунан, өнүккөн өлкөлөрдөн, башка өлкөлөрдөн алардын экономикасын, маданиятын, үрп-адатын билип, ал жерде кандай өндүрүштөр бар, ошолорду айрым бирөөлөрү алып келип, Кыргызстанга бүгүнкү күндө алып келип, инвестор болуп өзүнүн алып келип аткандар бар. Экинчи жагы, балдарынан алыс кетип, тарбиялык жагы
көңіл бурсак, балдары бираз баягы ата энесинин тарбиясынан алысыраак чоңоюп атат. Бул деле өкүнүчтүү. Бирок ошо экономиканы көтөрүш үчүн дегенде кандай десем, мен жаран катары айтат элем. Биз Кыргызстан агрордук өлкөбүз. Ошондуктан баягы мындай айткандай, жалпак сөз менен айтканда, дыйканчылык ушундай нерсеге көп басым жашаш керек. Бизде негизги нерсе жерлерибиз бар. Сулар чыгарышыбыз керек. Экономиканы көтөрүш үчүн мен баягы өзүңдүн эле чарбагыңда мындай эстегенде суу керек биринчиден, анан жол керек. Ушул нерселерди чыгарсак, албетте Кыргызстандын экономикасы өсөт. Анан экинчи нерсе, ошол жаңы сыртта миграцияда жүргөн биздин жер мекендештерибиз, ал жактан ушунча тажрыйбаларды алып келип, бул жакта өндүрүш ишканаларды ачып атат. Бирок ошол эле мезгилде аларга биздин мамлекет тарабынан да колдоо болуш керек. Бүгүнкү күндө чында баягы текшерүү барган. Эми азыркы жаңы мыйзам боюнча, жаңы келген бийлик боюнча колдоолор болуп атат деген нерселер айтылып атат, бирок эми анда убакыт көрсөтөт. Бирок ишеним бар. Негизи бул жака билинет да эми. Мындан бул жака билинет. Колдоо болуш керек, сөзсүз. Бала чагыңызда болобу, учурда болобу, учурдагы ошол окуп жүргөндө же болбосо жумуш учурунда болобу дейбизби? Мындай кыйынчылык, эсиңизде калган кыйынчылык, жана кызыктуу күндөр эсиңизде болсо айтсаңыз. Ошо башында айтып өткөндөй эле сиз айтып атпайсызбы, ушул баягы кайдыгер эмес болгонубузга эмне түрткү берди дегенге токтолгум келет да. Ошол биз 95-93 жылдары ошо биз 7-8-10 жаштагы балдар элек да. Ошо маалда чындыгында союз таркагандан кийин биз талаада будайдын машагын терип, чыптага салып, аны келтирип, ат менен бастырып кырмандап, арпанын тартып унун жегенбиз. Ошол машак тергенди эми көбү билбей калды. Биз деле бир мындайча айтканда бир 4-5 жыл көрдүк. Маканын унун жедик, ушундай бир кыйынчылыктарды көрдүк да. Ошонун негизинде бүгүнкү эмелер чыгып атат. Анан эсте каларлуу ошо кыйналган нерселер ошол. Анан 3 ул бир кызбыз, менден чоң 2 агам бар эле. Чынын айтканда мен ушу 11-классты бүткөнгө чейин билбейм да мындай. Жаңы кийим алган, ошолордун эле көйнөктөрүнү, шымдарын алып, ошолор шымын берип койгон болсо үтүктөп, аны эртеменде туруп бир кийип көрүп, анан эң кызыгы бизде эме ушу чоң атабыздан бир эме калган үтүк болгон экен. Баягы чоң темирден, чоюндан. Ичиге күл сокот. Ошол бар эле. Ошону мен чындыгында мен иштепке азыр билбейм, үйдө бар бекен. Копошуңуз керек экен. Ошол менен үтүктөп учургалар болгон. Андан кийинкиси баягы жокчулуктун уяты жок дейт го. Малда 80-90% эл ошентип мындай кыйналып туруп жашаган. Мен ойлоймун, ошол баягы жокту көрүп, барды көрүп чоңойгонуң мындай өзүңдүн келечегиң үчүн жакшы окшойт дейм да. Анткени жок болгон маалда бир жолу чөгүп кетпейсиң, бар болгон маалда сен бир жолу асманга чыгып кетпейсиң деген ойдомун. Андан кийинкиси студент болуп келгенбиз 2004-жылы. Ошол студент маалында деле жакшы эсте каларлуу күндөр өткөн. Баягы ким кандай болсо өзүгө жараша коом тандап алат экен. Менин Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө досторум, органда иштеген досторум көп, физкультурныйда окудум, спорт школдо иштеген досторум көп. Мен өзүм кой мамлекеттик кызматта иштебедим, бирок чөйрөмдө тегерегинде спортсмен, Кыргызстандын желегин көтөргөн досторум бар. Ошолорго канчалык салым кошуп аткан досторум канчалык бир деңгээлде ошол маалда биз деле мындай бир ошолордун эмес бизге деле жуккан, канчалык бир деңгээлде таасир тийген. Чөйрө да, чөйрөнүн таасири сөзсүз. Азыр жана кыйынчылыктар деп айтып калбадыңызбы? Мисалы, ошол эле агаларыбыздын, эжелердин ошол кийимдерин кийип чоңойдук депчи. Азыр мисалы ушул нерсеге биз азыр жат көрүнүш болуп калды да. Мисалы мектептерде бир кийимиңиз жыртык болсо, же болбосо телефон көтөрүп барбай калса, ушул нерсеге көз карашыңыз кандай? Мисалы, ошол жаш келечек муундарды бузбайбы ошол нерсе? Мисалы, телефон алып бериш керек, сөзсүз. Уят, элден калбайлы деген нерселерчи мисалы. Баягы бүргүт
уядан учканда эмнени көрсө ошону алат. учканда ошону алат дейт да. Негизи биз ушундай нерсеге көңүл бөлүшүш керек да. Биз кайсы мамлекетте жашайбыз, биздин ата бабаларыбыз кантип басып өткөн, кандай жолдорду. Ошону унутпашыбыз керек да. Бүгүн баягы Европаны дуурайбыз, арабтарды дуурайбыз. Биздин өзүбүздүн салтыбыз бар, санабыз бар. Ошол биздин жогорудагы ата бабаларыбыздын баягы каада салты менен ошолордун тарбиясы менен кетсек эч нерсе өзгөрүлбөйт. Бүгүнкү күндө мындай бардыгыбыз мындай жеңил нерсени көрүнүп калат да. Сиз айтып аткан ошол бүгүнкү күндө биздин балдарыбызга агасынын кийимини берсе кийбейт да. Мындай уят көрөт. Биз ошол мезгилде чынын айтканда андай ой болгон эмес чындыгында. Мындай уялы тартына турган эч нерсе болгон эмес. Даже биздин ошол маалда баягы эжеке мугалимдер айтат эле, жыртык болбосун, таза болсун дейт эле. Бирок ошол маалда деле мындай ойлойм да, баягы кийимдер хыбы болуп туруп, бат жыртылат эле да. Азыркы мына кытайский кийимдер ошол маалда болсо көбүрөөккө жүрмөк эле дейм да. Азыр мисалы мен билбейм, акыркы бир 10 жылда мындай футболка же шим жырта элекмин да. Жыртылбайт да. Же бирөөгө бересиң, же ушундай болот. Сизди ушул соц тармактан көргөндө мындай байкап калабыз да. Сүрөттөрүңүздү жүктөп каласыз, ушул спорт менен көбүрөөк алек боласыз да. Мен ошо айтып өткөндөй физкультурныйда окуганмын. Физкультурныйда окуганымдын себеби деле ошол волейболду ойноп, райондук деңгээлде, областка чейин келип, университет окуп жүргөндө ойнодум. Мыкты чабуучу болуп, спорттун көп нерселерине кызыктык. Ошол эле баягы Кыргыздын улуттук оюну болгон ат улактарында бизде баягы 5 кандай деп коет? 5 жок, бизде эми аламан улак дейт, чамалайды. Аламан улактарга катыштык, канча-мынча күрөштөргө түшүп калган учур болду. Бирок менин жеке жашоомдо бирок ошол нерселерге баягы такай катышып мындай мүмкүнчүлүк болбой калды да. Балким бүгүнкү күндөгүдөй болуп туруп, балким мага бир жакшы советник болуптур. Ишиңди да жаса, 8ге чейин, 10га чейин тренировкаңды кылсаң болот деген бир мен ойлойм да, советниктер ушундай тарбия бергендер болгондо балким бир башкачараак өзгөрүү болмок эле деп мен деле өкүнөм. Өзүбүздүн кудуретибизге жараша өзүбүздөн кичинелерге туура сабак берип, алардын спортко болгон кызыгуусун артырып, андан сырткары колдон келген баягы көмөктөр көрсөтүп келе жатабыз. Ошол эле волейбол, боевой самбо, Кыргызстандын кайсы жери болбосун алып барып, тамаша кылып, лалешик болуп, сууну алып бере коюп, ошолорго бир түрткө берели деген нерсе болуп атат. Эми бүгүнкү күндө Кыргызстанда Кудайга шүгүр. Мына кече өзүңүз көргөндөй Олимпиадада биздин 3 медаль алып келип атат. Бул деген Кыргызстанга кийинки жаштарга бир өтө чоң үлгү. Мен ойлойм, кийинки 4 жылдыкта 8 болуш керек деп. Бул акыркы сурообуз. Ошол сизге эркин микрофон. Кыргызстанда сизди мындай бир нерсе өкүндүрүшү мүмкүн. Ошону айткыңыз келеби же болбосо ошол келечектеги максаттарыңыз тууралуу айтасызбы? Эркин микрофон. Эми өкүндүрө турган нерсе деле көп. Бүгүнкү күндө ким болбосун? Алым болобу, президент болобу? Эң өкүнүчтүү нерсе бүгүнкү күндө мына соцсети, медиа урушу болуп атат дүйнөдө. Бирок баягы башында айтып өткөндөй бир заматтан актап салабыз, экинчи заматта каралап салабыз да. Бирок ар бирибиз ошону деле бирөө жасап атат да. Балким өзүнүн сүрөтүн койбогону менен өзү жасап атат да. Мен ушул нерсеге чакырып кетет элем да. Журналистпи, блогерби, жарандык активистпи, ар бириңерде 2 телефон кармайсыңарбы, 5 телефон көтөрөсүңөрбү, өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү коюп, калыс оюңарды айтып, ачык айкын билгизип, анан баягы бир жалданма нерселер чындыгында көбөйүп кетти. Мен ойлойм, бул нерсени да акырыга чыгыш керек.
келечектеги план эми чоң кызматка барып отуруп калаймын, жетекчи болоюн деген нерседен алысмын. Анткени мен мамлекеттик иште иштеген эмесмин, бирок жеке менчик ишканаларда иштеген, бирок көзүм жетет да алып кетишке. Көзүм жетет. Анан бирок жоопкерчиликтен коркуш керек. Бүгүнкү күндө баягы бул да өкүнүчкө кирип кетет. Кандай кызмат кыласың десе даярсың да. Мындай скульптурада бүткөн адамды врач болосуңбу, сен заведующий болосуң десе, болот эле, мен кеч калып калдым деген. Ошо жумуш баш деген учурлар болот. Ошол үчүн ар бирибиз өз жоопкерчилигибизди алышыбыз керек. Бирок келечекте кыргыз элине кызмат кылабыз деген үмүттөмүн. Андан эми бир чоң кызматтар кыла албасак, жок деген ушу айлана чөйрөндөгү өзүмдүн кичине инилериме, карындаштарыма убактын бөлүп, ошолорго баягы өзүмдүн билген тажрыйбамды бөлүшүп, балким биз жетпеген нерселерге ошолор жетип калсын деген бир максаттамын. Ошолорго бир туура жол көрсөтүп, поддержка берип, мына дух берип колдоп койгум келет. Кыргызстаныбызда өнүгүү өсүү боло берсин. Мына эгемендүүлүк күн майрамына бүгүн 3-күн болуп атат. Бул эгемендүүлүк деген эң бир чоң жетишкендик. Эгемендүүлүк деген сөздүн ичине бир көп сөз жатат. Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында эң эле биздин баягы жетишкенибиз бул сөз эркиндиги, биздин эркиндигибиз. Буну көздүн карегинде сакташ. Буну көздүн карегинде сакташ керек. Буга чейин кармап келдикпи, мындан кийин да сакташыбыз керек. Келечек муунга келечек муунга сөз эркиндигини биз жоготпошубуз керек. Биздин эң эле байлыгыбыз ушул. Муктар мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол биздин көрсөтүүбүзгө убактыңызды бөлүп, ошол өзүңүздүн билгениңизди айтып, тажрыйбаңызды бөлүшкөнүңүзгө. Урматтуу көрөрмандар, биздин көрсөтүү ушуну менен соңуна чыкты. Биз ар дайым ушундай Муктар мырзадай мамлекетке болобу, коомчулукка болобу ошол өзүнүн тажрыйбасын, билимин бөлүшүп, пайдасын тийгизген инсандарды ошол Лидер Плюс көрсөтүүсүнө чакырып, чагылдырууга ар дайым даярбыз. Жолугушканча. Канга сиңип, тукум улап уурулар. Жеген сайын тойбой койдушлар. Менчик кылып уурулардын урпагы. Бириң кетсең, экинчиңер жолулап. Тоодон жедиң, жонуп жедиң, тойбодуң. Казып жедиң, чукуп жедиң, тойбодуң. Жолдон жедиң, колдон жедиң, тойбодуң. Көрдөн жедиң.